Премьер-министр жана анын кабинети алгач ойгонушу керек. Андан соңуна ЭАЭПтеги көйгөйлөрдү чечүү жөнүндө сүйлөшүү зарыл. Бул тууралуу Бишкектеги ЭАЭПтин алкагында интеграциялык процесстер аталышындагы өткөн эл аралык форумда Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев билдирди. Анын айтымында өкмөт башчы үчүн эң алгачкы приоритет кыргызстандык экспортты ЭАЭП өлкөлөрүндө көбөйтүүсү керек. Существующие требования технического регламента ЕАЭС жесткие, а сроки их реализации сжаты, но таковы правила игры. Мы под ними подписались, и теперь нам нужно их исполнять. Я считаю, уважаемые коллеги, члены правительства, нужно сначала проснуться, в первую очередь премьер-министру и всем членам правительства. И я также считаю, здесь было сказано, что приоритетом номер один сегодня у главы правительства должно быть первым вопросом стоять увеличение кыргызского экспорта в страны ЕАЭС.